Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, Чак Туш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз теманы кылым карыткан кыргыз күүлөрү же аспаптары деген ушул аталышта сүйлөшкөн турабыз. Алды менен келген конокторду тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыргыз деп ушул күйүп жүргөн агаларыбыздын бири Курмангазы Азыкбаев агабыз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Ал эми кыргызга белгилүү болуп калган мына канча деген эл аралык фестивалдардын лауреаты, мындайча айтканда кыргызды дагы дүйнөгө тааныта турган эр азамат комузчуларыбыздын бири Назбек Кенжибаев келип отурат. Урматтуу коноктор, биздин студияга ата-бала ээрчишип келип калыпсыздар, куш келипсиздер. Анда бүгүн ушул сөздү дегенде эле сиздин алдыңыздагы аспаптар, кыргыздын кандай кылым каратып келаткан аспаптары биздин телекөрөрмандарга бир билгендерге дагы кайра билгизип, билектердин жан дүйнөсүнө киргизип дегендей бир жакшы чер жазыша сүйлөшөлү деп сизди чакырып отурабыз. Деги эле бул кылым караткан деп атабыз да. Кылымдарды каратып кыргыз эли далай жолду басып арытып келген эл эмеспи? Андыктан бирок 30 жылдан бери ары кетебиз, бери кетебиз, айланабыз. Бунун себеби бул жакшы кыргыздын өзүнүн жан дүйнөсү өзүнөн чыккан бир күүлөрдү тааныбай атканы го дейм да. Кандай дейсиз? Эми биринчиден телекөрүүчүлөргө ошо кыргыз аспабы жөнүндө мындай кичинекей маалымат берип кетсем. Себеп деген Манас дооруна чейинки, Манас доорундагы аспаптар менен азыркы заман, азыркы учурга байланыштуу болуп келгенде, негизи ошол мезгилдеги эле саналганда 80 аспап болгон. 80 аспаптан Совет доорунда 3 эле аспап калган. Ооз комуз, кылгыяк, анан комуз эле. Болду. Калганы гана, анан кичинеден аса таяктардын түрлөрү кирди, анан тигиндей мындай. Негизи ошол 80 аспап бар болгондон кийин кыргыз элинин маданияты өзүнчө эле алп болгондо. Алп. Бийиктин бийиктиги зор болгондо. Ар бир аспап өзүнүн милдети бар болчу. Сүнөт тоюнда болобу, бешик тоюнда болобу, арманында, кошогунда, үйлөнүү тойлорунда болобу, ошол эле урма аспаптары эмне кылат? Анан жанакы Манас доорундагы Сурнай Керней деп атат, анын бир туугандары Саранай, Каранай жоголуп кеткен. Ошолорду алып келбедимби? Анан эми заманбап өзгөрүлгөндөн кийин заманбапка ылайыктуу кылып аспап жасайт экенсиң да, себептен булардын гаммасы да болуш керек. Ар кандай болчу экен. Анан ал доордогуну, ошол замандагыны билбей калгандыктан, бирок баягы сүрөттөлүп, аян аркылуу чийип отуруп, эми ушуларды жаш муунга өткөзүш керек. Эми мен айтып жүргөн боюнча жанакы эле чоор, чопочоор, сыбызгы, чогоночоор, ооз комуз, жыгач комуз, аса таяк, доолба, Сурнай, Керней, Най, Куурай, Ишкырык, Зуулдак, Чуулдак, Түтүк, Дап, Бап, Кыркыл, Кыркелек, Чууген, Жетиген, Тогузген, анан зарптардын түрлөрү, анан ышкырыктын түрлөрү, зуулдактын түрлөрү, анан жанакы чабан менен жылкычылардын аспаптары, канча деген таштан жасалган аспаптардын баары калып калды да. Себептен таштан жасалган аспаптын бирөөсү болсо жаргылчак болуп атат да. Ал дагы биздин салт менен тыкыз байланыштуу болуп атат. Ошон үчүн салттуу музыка дейбиз да. Салттуу музыканы ошол түпкү тегибизден, өзөгүбүздөн, анан тамырдан келатканда алып келгенден кийин мунун баарынын өзүнүн эн тамгасы болгон. Кайра эле биз тамгага келип калабыз, тамгага келгенден кийин санга келип калабыз. Ошон үчүн жайсан деп бекеринен айтылган эмес. Жайсандын ичине киргенден кийин, бул салттын ичине киргенден кийин астрономика, астрофизика, квантофизика, генетика наука, радиология наука, нумерология, эзотерика, ошонун баарын камтып турган мындай бүт баардан жылдыздар менен чогуу байланышып туруп, тияктан келаткан үркөр жылдыздан болобу, экинчи жаштан турган болобу, ошонун баарын булар менен тыкыз байланыштуу. Ошон үчүн тилдин гимнастикасы менен иштеги йоганын системасы кошо кетет. Анан кылдын 3 кылдуу комуздун 3 кылдуу өзү 3 ааламды ээлеп тургандык, камтып турганы. Анан комуздун бир туугандары болгондо, ошол эле 9 кылдуу, анан 7 кылдуу, анан 5 кылдуу, 4 кылдуу, анан 2 кылдуусу. Ал комуздардын бир тууган, комуз өзү жетим эмес. Ошол 2 кылдуу комузду биз деген чертмек депчүбүз. Эй балам, чертмегин чертип койчу десе, анан чертмек. Ал чертмектен анан тиги домбура пайда болуп атат. Анан домбураны кыйын болуп ойнолбой калганда анан латтарды киргизе баштады да. Лат дегени жанакы беренелер, мындай беренелер киргизе болгондо космостон чыгып кетип атат. А мындан космос менен байланыш болуп аткандан кийин мунун латы жок, беренелери жок да. Ошо кулакты тарбиялаш керек да. Илгери нота болгон эмес. Ошо кулакты тарбиялагандан кийин кулак өсөт.
Андан кийин аны сезимге түшүрөт, сезимден кийин ан сезимге түшөт, ан сезимден туюнга кетет. Кыт куюлгандай болуп жатталып калат. Жан дүйнөнүн ичинде болот да. Ойготуп атсаң да ошол күүнү ойнойт дагы, анан ар бир күү өзүнчө чоң симфония. Жөнөкөй эле симфония эмес, бул ойногондо ошо түшүнгөн киши болсо, ошо табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билген адамдар болот. Ошондо симфонияны угуп, ынанып, бул дары катары кетчү да. Бул үйлөм аспаптардын же болсо ооз комузду айтсак, ооз комуз бул черепное давленияныкы да. Мынакей. Жөн жатпайт да. Ооз комузду эмне себептен алып жүрчү? Апалар жайлоодо болобу, кайсы жерде болобу ооз комузду бул деген аян аркылуу келгенде ошол ооз комуз үндүн аркылуу, үндүн касиети дейличи. Ошо менен алат. Анан ооз комуз жөн эле жата бербей, ооз комузду сеп катары берчү. А кайсы жерге турмушка чыксаң дагы ошо ооз комузду үйлөгөн сайын ошо менен телепатия менен байланышып, мен аман эсенмин, жакшы, мына кыргыздын жытын силерге жиберип атам, саламдашып атам деп, тияктан кайра саламдашып, үн аркылуу бауырлашып мамиле түзчү да. Мына ушундай касиет нерсени кыргыздын ошон үчүн айтылып атат. Өнөрлүү киши Кудайга жакын. А өнөргө чейин эмне бар дейт? Касиет. Касиетке чейин эмне бар эле дейт? Асыл кан. Каныбыз асыл, таза кан болгондо. Андан нар жагын эмне десең, ууз. Эмчектен биринчи чыккан ууз сүт болот го? Көрүн бүт бары келатат да. Ана макул өнөрлүү киши Кудайга жакын деген өнөрдөн кийин эмне болот? Мына касиет, өнөр, андан кийин эмне болот? Багытты табасың өнөрдөн кийин. Анан бакытты таап атпайсың. Кучактап турасың. Ошон үчүн үндүн касиетине киргенсең, бүт баркы наркы дүйнөдөгү биздин ата бабаларыбыздын изине түшөсүң дагы, нугуна түшөсүң дагы, багытына түшөсүң дагы, ошо боюнча жуурулушуп, андан кийин элге артыңдагы шакирттерди даярдай баштайсың. Ошон үчүн ар бирөөбүздүн бул жанакы үндүн кучагындабыз. Бала төрөлүп атабыз, сүйлөп атабызбы, уктап атабызбы, коңурук тартып атабыз, кандай болбосун ошо үндүн. А үндүн ичине майдаланып киргенде медер үндөр чыгат. Медер бул энергетика. Ошол жанакы молекулы, атом, частица, нейрон болуп атпайбы? Нейрондор майдаланып кеткенде көрүнбөйт да, абаны көрө албайсың, Кудайды да көрө албайсың. Ошо энергетика менен байланыш түшкөн ошол. Ошон үчүн момундай аспаптарды үйлөм аспап, арифоновый музыка дейт. Аба менен кетип атат да, мында үйлөп атасың, арифоновый музыкалар. Бул үйлөм аспаптардын түрлөрү. Анан үйлөм аспаптардын түрлөрүнөн башка мындай чоң аспаптар болчу да, жанакы сурнай керней дегенде. Бул аманас аталыштын жоокерлери. Душман келатат, жоо келатат деп коктудан коктуга бири-бирине баягы белги берип, ошондой болчу. Анан дүркүрөтүп, жана казандан чоң-чоң добулбастардын түрлөрү болчу. Ал жерди титиретип, ошондой үн чыккандан кийин жоокерлерге дем күч берет да, мына мен согушка өзүм жеримди, элимди сактаганы баратам деп, анан батырлыкты күч бергенден кийин анан ушундай кетет. Аспаптар жөн эле төрөлө бербейт. Ошон үчүн аспаптардын менен бешикте бөлөнүп жаткан балага төгүп атканда мээриң менен сөзүң менен айтып атасыңбы, же аспаптар менен ойноп атсаң, ошол сиңимди болуп, анан мээрим төгөсүң. Сүйүүнүн чокусу мээрим болот. Мен кыскасын айтып кеттим. Керемет сөздү. Бар болуңуз, дагы сүйлөтүп калалы. Азыр эми бир музыка ойноп бербейсиздерби? Мына эми мен бул азыркы Саранай, Каранай деп атпайбызбы? Ошонун кичинекейин Саранайын алып келдим. Мен мындан деген казыркы заман баптагы музыкаларды ойносок болот. Мына эми мунун үнү бул операда көп иштеп калдым мен, классика музыкасында. Ошондо укканда английский рожок 1, габой 2, анан кларнеттин үнү 3. Жана орустар айтып коет го 3 в 1 деп. Компьютерлер чыгып атпайбы 3 в 1. Ошондой регистрине биринчи, анан экинчи ошонун ортолорунда ушул үндөр чыгып турат да. Ошол Калый Малдабасанов атабыздын Жайлоодо деген чыгармасын бир куплет ойноп берейин.
Мындай кылалы, Насипбекке бир күү ойнотолу. Анан сөзүбүздү улантабыз, күүдөн ойноп берем. Кылымдарды карып келеткан биздин кыргыз аспаптарыбыз болгон мына өзү көрүп тургандай канча деген аспаптарыбыз бар. Ошонун бири биздин улуттук аспабыбыз комузда. Аз жаңыланыпты, мындай тагылып мынага. Азыркы багы заманбап багы биз концерт койгондо, жанакындай иш-чараларга барганда багы беркинде микрофондор жакшы комузду тартпай калат да, анан кийин азыр ушундай петличка чаптап чыгарып үндү. Жакшы үндү добуш бергендиктен ошондой эмени колдонуп жүрөбүз. Немесе кыргыз күйлөрүнөн бирин ойноп берейин. Карамолду атабыздын Ибарат деген биздин классикалык күйлөр бар. Негизи биздин кыргыз комузда көп современный тил менен айтканда көп жанрга бөлүнөт. Бул деген ошол эле кара күйлөр, кол ойнотмо күйлөр, шыңгырама, ботой, дастан күйлөр деген биз жанрларга бөлүнөт. Ошонун бири классикалык күйлөрүнө айланган Ибарат деген күйлөрдү айтып берейин сизге.
Баракелде, Азамат. Жана айтып кеттиңиз, ушул мисалы ооз комуз черепный давлениеге пайда деп атпайсызбы? Деги эле ушул аспаптардын кайсыл ооруга, азыр ооруган эле адам көп да, балким пайдасы тийип калар деп атам да ушу. Эми адам баласы ооруну өзү алып келет да. Ою жаман болсо, сөзү жаман болсо, иши жаман, жүк ала берет. Ошон үчүн эң биринчи оюн тазалаганда биринчи ойдон башталат. Библияда биринчи сөз деп атпайбы? Ал туура эмес. Биринчи ойдон башталат. Ойдон кийин сөз, сөздөн кийин иш. Ишиң таза болот да. Анан оюң жаман болсо каның бузулат, каның бузулгандан кийин сахарын, диабет башка болот, жүрөгү оорукчан, анан кете бересиң да. Нервиштетип атасың да. Ошон үчүн баягы ыймандуулук, сабырдуулук, боорукерлик, кечиримдүүлүк, ырайымдуулуктун баары тең ошо музыкага киргенден кийин сен уже бул түздөн түз байланыш болуп атат да. Ошон үчүн музыка дүйнөсүнө киргенден кийин жанакындай көп нерселерди четке кагып коесуң дагы, сен ушу руханий байлык менен жүрөсүң да. Ошон үчүн ар бир аспаптын үйлөм аспаптыкы болсо, баягы иштеги жан дүйнөнү тазалаган кетет. Буну үйлөгөн сайын сен гармонияда жүрөсүң. Богу табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билесиң. Ошо аспаптардын өзүнүн бул 6 эле көсөнөгү менен, мына 6 эле көсөнөгү менен хроматизм кылып атпайсыңбы? Анын баарын үйлөгөн сайын эмгек да. Ошон үчүн бул аспаптардын үнү синтезатордо жок. Азыркы синтезатордо. Бул живой аспаптар. Жыгачтан жасалып атат. Бул сөөктөн жасалып атат. Мына бул аркадан табигый да. Анан ошон үчүн бул жерден коркунучу жок. Бул аспаптар мына камыштан жасалган аспаптар жүрөт. Илгерки камыштан жасалчу аспаптардын баары тең түтүктөн жасалчу. Ошол түтүк деген аспапты бияктан түрктөр кеткенде биринчи Азерге жолугат, анан Байжанына жолугат, анан Куртка жолугат. Ошентип күчкө салып атып, анан Константинополду басып алган. Анан ошол түтүк аспабын деген Иранга, Азербайжанга, анан армяндарга таралып кетип, анан армяндар дудук деп калышкан. Түтүк деген сөздү биз тешикти мындай тешикти түтүк дейбиз да, туурабы? Ар бир нерсени ошол эле түтүк деген аспап менен бул аспап. Муну мен ойногондо карабайсың, кандай сонун үндөр чыгат. Эми бул кичинекей акырын эметкен. Муну эми оркестрге кошсо болот, эми чоң үндөр чыкса болот. Эми ар кайсындай таанайсыз мен. Анан ошон үчүн бул аспаптардын баары тең жоголгон. Кыргыздын аспаптарын түтүктүн түрлөрү, мына дагы бир түтүгү турат. Себеби муну таанайсыз менен үйлөнө бересиң, үйлөйсүң. Анан муну чыгарып койсоң болот башка таанайсызга, башка күүлөргө. Ошентип бул аспаптарды азыркы биздин оркестр деген сөз бул чууген. Чууген, биз оркестр деп көнүп калдык дагы ошо менен чууген. Чууген деген бул аспаптын атынан айтылган. Мына бул чуу эмен. Анан бул азыркы заманбапка ылайыктуу кылып койдук, себептен ошол кезде биздеги кербендер кеткенде бул тарап менен кетпечи. Ар кайсынын өзүнүн жолу бар болчу да, кербен, жана шелковый путь деп атпайсызбы? Жибек жолу. Анан ошондо эле жанакы чымчыктардын сайраганы менен сүйлөшүп, жыландар менен арбашканды үйрөнүп, ошолор менен чогуу жүрчү да. Анан ошол себептен анан бул камыштардын чоңдугу, мына бул кичинекей камыш жүрөт. Ошондон эле жасап эле ошол менен эле жүрчү да. Эми андай мезгилден өтүп кеткенден кийин заманбапка ылайыктуу жасап атпайбы муну? Ушундай үндөр чыгат. Негизи эми бул аспаптар кыргыз, кылым карткан кыргыз аспаптары деп атабыз. Булар бүт пайда. Ошол эле бардык ооруга да пайда. Кээ бир аспаптар, урок дейбизби? Урок аспаппы, музыка. Алардын зыяны бар да. Кайсы аспаптар? Уроктор жанагы даңкылдатып, дуңкулдаган. Эми ал деген рок. Рокты айтып турбайсызбы? Рок аспаптарда
эми ал деген синтезатордуку компьютерный звук болуп атат да. Аларда деген 420 герцтен өтүп кеткен. Жүрөктү сразу инфаркт, инсульт кылып жанакы эмеге барат го, бийге баргандагылардын баары тең оорукчан болуп калып атпайбы. Музыка терапия деген кыргыздын өзүндө бар. Комуздун ыйыктыгын карасаңыз эми, уктап жатканда бешиктеги бала болобу, боюнда бар келин болобу, бул асыл жүктү көтөрүп жүргөн нерсе да. Ошону ойногон сайын бала да ыраазы болот. Жакшы толук болуп төрөлөт да. Ошон үчүн боюнда бар келинге асыл жүктү көтөрүп аткан комузду ойнотуп, ошол эле келинге башын тиштетип коюп, анан ойногондо бул нервный клетка менен ичиндеги бала да түзөлөт. Бала деген туура эмес буралып калганда анан ырым-жырым кылып туруп, жаткысып алып туруп, анан оңол деп келин баланы баягы төрөтүшүнө түз болуштун ошондой кылат да. Ошондой эле комузду тиштетип коюп ойнотот. Анан тиштеген сайын бул нервке кирип, канына музыка сиңгенден кийин жан дүйнөсүнө анан жакшы бир музыкант, композитор чыгат да. Анан тиштеп чоңойдук да, келе кой балам деп коюп тиштетип коет, анан тиштеп атып билбей каласың, шилекейиң агып уктап каласың. Ошол керектүү витамин да. Мына ыкма усулдуктар ушундай болчу. Же болсо ошол бир залкар чоң комузчу болсо ошону коюн багып, ошо жайлоосу менен чыкыштоосуна каягына кетсе дагы ошого тапшырып койчу. Анан бир 5-6 жылдан кийин өзү чоң жигит келет дагы үйүнө, анан өзү чоң комузчу болуп келет. Мына устаттар өзүнүн шакирттерин ушинтип тарбиялачу да. Азыр андай ыкма жок болуп эле бүт эле комузду берсең, нота менен мынтип койгондо бул рамка болуп, оң колу башка, сол колу башка моундай болуп калат. Рамкадан чыкпайт. Рамка анан ыкмасы жоголду дагы, анан жана инкубаторский жөжөдөй болгон балдар төрөлүп калып атпайбы. Ошон үчүн муну деген жана кулак менен жан дүйнөгө киргиш керек. Сезими, туюму бүт бар чогуу келиш керек дагы. Жанакы комуздун шилтемесин, күйүлөрдү анын баянын айтып бериш керек да. Ошол күйүнүн арманы болобу, кандай болот дегенде, мына допустим садак кактыны ойносо, ал садак какты деп кагып атат, бул арман күйү болчу да. Арман күйүлөргө кирет өзүнүкү. Анан мону бат кылып койдук дагы өзүнүн күйүсүнөн чыгып кетти. Ошон үчүн күйүлөрдүн өзүнүн эмеси болот. Мына сиздин мурдуңуз менен сүйлөп атасыз, бул дагы мелизмага кирет. Жана деген дагы мелизмага кирет музыкадагы. Бүт кыргыздын кандай бир сөздөрү бүт баары тең байланышкан буну менен. Ошон үчүн өнөрлүү болгон сайын гармонияны, табияттын гармониясын, жаратылыштын табиятын бүт баарын билесиң дагы, анан уже сезим таза болгондон кийин сен жан дүйнөң, сен мен кыргызмын дейсиң. Антпесе жанакындай рок музыкасы менен тарбиялангандар эч качан астыга жылбайт. Ал таң уланган эмес. А кыргыздын өзүнүн жазы бар болчу. Аны санап келгенде Саяк Байгарлаевдикинде эле биз эми Илимпост, бизде музыка критик деп коет да, музыкальный критик деп. А карап келгенде башка өлкөлөрдө келгенде таң калып атпайбы. Бул кыргыз эли бүт эле музыканын баарын камтып алып туруп өзүнө. Бүт эле бар экен деп таң калып атпайбы. Ошон үчүн башка музыкабеттерден уксаңар анан ынанасыңар дейм да. Антмейинче мунун кедегилери аспаптар көрсө, окуй бул ширик, бул көтөрбөгөн деп атпайбы. Бул керектүү нерсе да. Кичинекей баланы уктап атканда мына момундай аспаптар менен үйрөтсө кандай сонун, карагычы. Деп классика ойнолуп атат. Же болсо бул аспапты алып туруп деле ошо кичинекей балага ойноп атканда жан дүйнөсүнө булар акырын менен сиңе берет. Мына күк. Деп күкүктү ойносуң, жаратылышты. Же болсо итул карышкырдын эмесин улуп коюп, анан жомокторду айтып турсаң, ошого бүт биздин кыргыздын санжырабызды айтып берип, жомокту айткан сайын балага кире берет, кийин басканысын. Бул деген бата сыяктуу да. А бата менен көгөрөт да. Баталанбаган бала астыга кадам шилтебейт, аршы болбойт. Ошого балага мээрим төгүп, анан ызаттоо менен тарбиялаганда бала кыргыз эл үчүн, жер үчүн ак кызмат кылам деп, анан талпынып, алпынып, анан өзү баягы баатыр болуп, сүйүүсү дагы, мээрими дагы төп келишкен төрт тарабы болот дагы, анан төрт тарабы кыбыла болуп
жашай берет. Жерди да сатпай, Эчтеке кылбайт. Мына патриотизм деген ушул. Анан мен патриотмун деп коюп эле жанакы эшикте сүйлөп коет атпайбы? Ал сөздүн учун сөзү менен сүйлөйт. А сен өзүң далилдеп, исиң менен кайсы жерге барып, бу кыргыздын аспаптарын даңазалаганда, башка улуттар бу кыргыздын аспабын көргөндө мен четин эле алып келдим. Мына күйөө балабыз билет, 1-этаждан 3-этажга чейин аспап. Анын баарын алып келиш үчүн бир КамАЗды алып келип, мына бу батпай калат бияк. Эми ал аспаптарын баарын жөн эле жата бербей, чаң баспаш үчүн сүртүп, комуз тийилип коет, мына мен кыргызмын деп. А комуз үйдө ойнолбогон сайын киши ааруланбайт, тазаланбайт. Комузду үйдөн ойноп атат, мен тиги не берем, Айбекем жыргайт комуз үн чыкканда, ал баштарын салактатып уже бийге эметип атат. Эмчектеги бала. А берки улуу кызы болсо алда отуруп комуз туккан сайын. Биз комуздун үнү менен, биздин кыргыздын аспаптарынын үнү менен тарбиялаганбыз. Ошо ата бабанын үнүн, жытын, изин өз алып жүрүп, аны өркүндөтүш керек, аны сактабаш керек. Туура айтасыз, мынакей кандай керемет сөздөр болуп атат. Чын эле комузду айтат экен го. Мени бийик жерге ийилип, күн болбосо да күн алыс ойноп тургула, чет тургула депчи, жөнүнө таштап бурчка коюп койбой, тияка коюп койбой деп. Ошол эле да мына аралжы болоюн, мына комуздун үнү чыгып атабы? Үйдү бир сыйра арчалап коет. Баланы деген мустак суу менен бетин сүртүп коет. Ошондой ырым-жырымдардын баарын унутулуп калды да. Босогодон киргенде кандай болот? Күндүн нуру каяка кетип атат? Төргө кетет. Күн төр жакка кетти. Аяка төргө отурат. Анан биздин сөздөрдүн баарын эле сыйкыр сөздөр экен. Ага көп маани бербейт экенбиз да. Ошол сөздөрдүн баарын тиленүү, энелер тиленет эртең менен тамактын астында, аталар бата берет. Анан күндү кандай тозу болот? Агарып чыккан таң менен, кызарып баткан күн менен жүрөгүм таза болсун, жан дүйнөм көркөт болсун, бакканым таза ой болсун, тутканым баалы сөз болсун, ырысым болсун түгөнбөгөн, өмүрүм болсун өкүнбөгөн, күйүлөнүп куштай учайын, бийиктеп улам турайын, элиме кызмат кылайын, сапаттуу жашоо жашайын, жериме кызмат кылайын, сыймыктуу болуп жашайын, ишим дайым уюсун, кут береке куюсун, жашоомдо тоскоол болбосун, кубаныч дайым коштосун деп туруп, Кудайдан колдоочулукту айтып, эртең менен Кудайга биринчи элибизге деш керек. Эгоист болбой, элдин ичинде сенсиң да, ошо эл менен журулушуп, жанакы мамиле түзсөң, анан кийин алуу берүү кетет. Бүт бар. Туура айтасыз. Мурда ошентип аталарыбыз элде болсун, менде болот дечи. Азыр менде болсун, анан кийин элде болсун дешип, ошон үчүн мамлекет жана мына жакында эле Москвага келип, мен көзүмөн жаш акты, ыйладым, айла жок бир арманды ойнодум, арман күйүнү ойноп. Эми кайсы булуң бурчун карасаң, бирөөсү уборщица, бирөөсү пол жууп жүрөт, бирөөсү карасаң, жакшы жумушта да таксисттер. 65% таксисттер кыргыздар экен. Мына Калгандагы башка чоң жумуштарда да жүрөт да. Өзүлөрүнүн кафе, ресторандарын ачыптыр. Мусуна биз сүйүнүп атабыз. Бирок элибиз чилдей тарап кеткенине бул өтө чоң арман. Анан ошон үчүн биз бакубаттуулукка жашайлык, багыттан танбай, баалууну кармайлык, басыбыз түз болсун, бири-бирибизге уруш талыш болбой, түндүк түштүк деп бөлүнбөй, бир калк, ата энебиз бүт баары бир элбиз. Санжыраны карасаң, тияктагы уру биякта жүрөт, биякта уру тиякта жүрөт. Бүт баарыбыздан бир тууганбыз да. Ошон үчүн ынтымак менен бириндик керек деп эле ар дайым эле ушуну айтып жүрөм. Бирок баягы эле тиричилик менен түрүчүлүккө көнүп калган эмелер бул биздин арулукка, кыргыздын изине, кыргыздын салтына, нарктуулугуна кире албайт да. Нарк менен салтты билген саң, ошого кетиш керек. Мен кыргызмын деш, мен кыргызга өмүр бою карызмын деп айтыш керек. Мынакей, эми жанагы эшикте туруп сүйлөшкөнгө келип атабыз да. Мына ушул жерге келдик да. Биз эми ошону кантип кайра койготобуз? Деги эле бүт жети облас, жети дубанды аралашуу үчүн кандай кылышыбыз керек? Мына эми ушуга келели. Менин оюмча мындай да, могу жерден азыр деген мына кербен дейлик, жибек жолу дейлик. Баткенден баштайбызбы, Ош, Жалал Абад, Талас, Чүй, Нарын, Көл, ар бир жерге ушундай бир кербен жиберсе, кыргыздын аспаптары боюнча 1, манасчыларды боюнча 2, арттан кете берет да. Ар бирөөсү 10 күн ошол жакта өзүнүн шакирттерин даярдап, элге жакшы мамилени түзүп, артынан манасчылар келет, жазуучулар, акындар келет, тарыхчылар келет. Ошондой бир айланма кылып туруп, жанакындай кинонун баарын бүт кыргыздын жакшы эмелерин, оймо чиймелерин, курактарын, саймаларын баарын эмне болгонун баарын көргөзүп, ош жерден эле жанакы атта кандай болот эле, тийинде тийин эмне болот эле, ошонун баарын журулуштуруп, баягы эрежесине коюп алып туруп, анан барса, баягы уктап жаткан балдардын баарын баягы содагер, биздин идеология сода болуп калды да.
соода байланышыбыз деле бирде менен жамандык жакшылыкка только соода менен барып калдым да адамгерчилик ушунча берди деп жазасың деген дейт. Анан ошондо ойготуп келсек, жакшы үйрөнсебиз, жакшы мөмөн алабыз. Жаңы толкун, жаңыланган, жаңы баштуу мен деген кыргыздарды ошо үйрөндүм, мөмөн алгандан кийин башка муундар чыгат. Кыргызмын деп турат. Чегер абыз болобу, кайсы болобу, ошо завод фабрикасы эл үчүн. Бул эл үчүн деп бизде берүүбүз көп болгон сайын биз агарып көгөрүп даван зоо чокусуна чыга беребиз да. Андай болбой атпайбы? Ошондой проектти түзсө Маданият министрлиги, мына бул жерге сиз барып келиңиз, бу тияка барып келиңиз десе, эми губернаторлор тозуп алат, потом ачкадан өлбөй, согуш мезгили эмес да. Биз деген берүүбүз көп болуш керек. Шакиртибиз бизден ашып ташып кетсе, анан ис калтыруу ошондо гана пайда болот. Мына ошондой бир проект кылсак да деген ой бар да. Бул жакшы проект. Аябай жакшы экен да. Чындыгында мына ушундай кылып, илгери деле мына Токтогул аталарыбыз, аларды бирөө тосуп алыптыр, кыдырып эл арасында мына. Ой, эстебиз аталарыбызды билесиңби? Бир жанакындай менен барып эле айылга жайлоого коюп койсо, өзүлөр чогулуп калат да, гана жайлоодон эле жаратылыштан эле келип ойноп, концерт коюп, анан ошол жактан кайра өзүнүн шакирттерин үйүп келчү да. Мына жана деле жакшы сөзүң болбоду. Ошо 1000 кишиден бир 10 кишиге баягы сиңимдүү туттуу кабыл алуусу жакшы болсо, ошолордон эле залкар кишилер чыгат. Кийин кайра улап кетет да могу. Ошон үчүн биздин милдет башка кишини бактылуу кылып, ошонун жолун ачып берип, жакшы бата берип, көмөк көргөз. Бирок ошо кишинин ийгилигине сүйүнсөк, биз өзүбүздүн жолубузда ачылат. Баракелде, Бурманга бар болобуз. Караңчы кандай керемет сөздөрдү айтып атасыз. Сөзүңүздү бускум да келбей атат, Жок, айтып калдыңыз. Назбекеге, Назбекке берели, көкөсү эле. Назбекеге берели. Негизи эле жакшы сөздөр болуп атат, жакшы кеп болуп атат. Ушул комузга токтоло кетсек, биздин кыргыз күлөрүн ар бир күү жөн чыккан эмес. Илгерки ата бабаларыбыз ар бир күндө өзүнчө бир тарых кылып чыгарганда, ошол эле кайгыны дагы, ошол эле сүйүнчтү да билгизген ошо комуз күүсү аркылуусу чертилип келген буга чейин. Азыр болсо элибизде чертилбеген күйлөрдөн чертип берейин. Карамолдо Ыбырай атабыздын замандашы болгон бул Чалагыз Иманкулов деген залкар комузчу атабыз болгон. Бир эле комузчу эмес, ал киши чоң уста болгон экен. Ошо замандаштарын ошол эле Карамолдо атабыздын, Ыбырай аталарыбыздын комуздарын чапкан киши болгон экен. Ошо кишинин кыз кыялы деген жакшы бир күүсү бар. Бул ошо кыздын кыялын чагылдырып чыгарган экен. Эмесе ошону аткарып берейин сиздерге.
чыгарат. Азамат баракелде. Кайрыктарын карасаң тим эле бул өзүнчө эле классика да. Ушуларды угуп атып анан таң каласың. Негизи ушу ата бабаларыбызга ыраазыбыз. Себеп ушундай мурасты анан ушундай баалуулуктарды алып келгенде. Ошон үчүн ар бир кыргыздын үйүндө комузчу болобу, чоорчу болобу, же ошо кыргыздын аспаптарын көтөрүп жүргөн балдарга бул ыраазычылыкты билдириш керек да. Себеп кыргыз деген ушу өнөрү менен, баатырлыгы менен ушу өзүнүн элибиз сакталып калды да, салтыбыз менен, наркыбыз менен. Антпесе каяктан ошо салт нарктын ичинде бүт баарыбыздын жүрүм турушубуз, адебибиз кандай болуш керек, ошонун баары ушул жакта бар да. Чындыгында мынакей ошол комуз көтөрүп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз, комузчу, манасчы, дастанчы, акын деги эле кыргыздын ушул нак касиетин көтөрүп жүргөн балдарга мамлекет бир караза дегеним да, көздүн карагандай сактап ушуларды кандай нерсе болсо дагы мындай жардамын аябай, эми баардык нерсени үйүп берсин дебейм, бирок канча деген нерсени талкалап кетишип атпайбы келгендер. Ушул жок дегенде ушул жагын сактап карап берсе жакшы болот. Эми мындай болуп атат, эми жаңы мамлекет келди. Мамлекет деген сөз дагы өзү туура эмес болуп калган. Мамилебиз кетсин деп атпайбызбы? Анан негизи үстүдө турган башкара турган ошонун нугун, багытын, кандай келечекке сапарыбыз кандай болот, ошонун баарын билген даана адис келсе, ошонун кесипкөй, ошонун касапчысы болсо, ошо маданиятка көп көңүл бурса жакшы болот да. Себептен маданиятта кадровый вопрос деле чечиле элек. Бул бир. Экинчиден эски муундар бул отургучун болду, калган кереги жок деп атат да, өзүнүн шакирттери деле жок. Калп эле көкүрөгүн чапкылай берет, бетке айткан зары жок деп кайтыш керек да. Ошон үчүн ушу балдарга биринчиден мен ойлойм, ушу артыбыздан азыр келаткан укмуш, күчтүү жаш муундар, аябай таланттуу келатат. Ошо манасчыларга стипендия берсе жаштарына, улууларына, устаттарына айлык төлөп турса, өзүнчө бир миллионерлер толтура bizde. Ошолордон бөлдүрүп туруп, монун багасың. Спортсмендерди бөлүп берип атпайбы, башка мамлекеттерден монун чыгарасың, ошо желегин көтөрөсүң. Ошондой бөлүп берсе, манасчыларга айлыгын төлөп берсе, артында келаткан шакирттерине стипендиядан берип турса, көмөк көргөзүп турса, ошого көңүл буруп турса, бул өзүнчө өркүндөп кете берет эле да. Бирден эстафетасын бөлүп. Анан баян чүрөк мына дөөлөт манасчыбыз аябай баатыр экен. Манас айылынын азыр жаңыдан баштап кайра ошонун ордосун каякка, күн чыгышка, түндүк тарапка, каягына коет. Бүт баарын тең биздин кыргыздын ата бабаларыбыз кандай жүрсө, жердин эмесине кара. Ошондой кылып кайра бир оңдогон атат да. Анан ошол себептен ошолорго көңүл буруп туруп, анан жаңы келе аткан жаш муундарды келе койго, кыргыз үчүн иштеп бересиң. Момундай сага эме бөлүп берип атабыз, условия коюп атабыз. Тигиндей десе, ушуларды жаңы бир кадрларды оңдосок, бул жакшы болот эле. Ошон үчүн биздеги муундагылардан акыл насаатты айтып, буларды ызаттоо менен чогуу жуурулушуп, айтылып эметсе, кадамыбыз таза болот. Ак сөздү айтабыз, ак нуур менен жашайбыз, ак жалгасын деп турабыз да, ар дайым бийиктей беребиз да. Жакшы, эми дагы башында берейин дегем, анан өтүп кеттик. Мына Керни Сурнай деп атпайсызбы? Эми ошол нерседе канча деген күч менен ойнолот, тартылат. Азыр бизде ошол жок болуп калды. Бул өзбек, тажиктер тойлордо тартып жүрөт да. Эми мындай да, өзбектин берки тарых боюнча караганда берки улут да. Өзбектин Темирланга барсак, анда Темирлан, лан деген сөз эми бир жагы чолук болуп деген кишине айтат да, ланды алып калды деп. Ал баякы жер андай мындай басып алган жерлерден эле алып келе берчү. Индустардан бир, Ирандан бир алып келди. Анан мына токол кылып алдыртып койду аялдарын, ошолордон чыкканда жана музыкалар ар кандай болот. Ар бир биздин өзүкү диатоника, кыргыздыкы. Диатоника, фригийский лад, лидийский лад, миксолидийский, пентатоника деп бөлүнөт. Бунун өзүнүн тилдери бар. Биздики диатоника бул чексиз. Жана боз үйдүн оймо чиймелери бүт бар чексиз болот атпайбы? Ошондой чексиз. Анан бияктан келгенден кийин анан баякы биз көчмөндөр болуп калтыра бергенбиз, ошол жанакындай түтүк деле калып калды. Саранай, Каранайдан жазады беркилери, жанакы ойноп аткандардын баары тең Азербайжандар тигилер эмес. Анан ошол аспаптар тигилер ойноп калды да, булар жоокерлердин аспаптары, өзүлөрүнүн аспаптары эмес, бул Манас атадан баары келатат. Манас ата бар кезинде эме алар жок болчу. Ошон үчүн
Бул аспаптарды азыр кайра жандандырып атат. Карамолдо эмес, берки Камбарканда колдонуп калат кес-кесте. Бирок мунун деген баягы комустардагы бөлүнчү да бүкмө комузчу болчу. Анан чепкенне салып коет. Жакындаганда, айылга жакындаганда бир күйлөйт, деп кыл кайра өзүнүн ордуна келиш үчүн анан дагы жакындан дагы бир күйлөйт, ошондой болчу да. Алар дагы мындай бүкмө. Келип анан жаза калып туруп анан ойночу. Sen мына жарыя берип атат да, астын алап. Келатат тозуп алгыла, кендей деп. Мунун көп түрлөрү бар болчу. Мунуга өзүнчө нота жазып койсо деле болот. Бирок бул керектүү нерсе да, оркестрде колдонсо болот, себептен бул муштуктан зависит этет. Муштук деген бул жерге салган менен аяктан бир 5 нота чыгат. Мындай изденип көргөндө 5 нота чыгат. Мунун баарын издеш үчүн бизде устакананы коюш керек. Устакана жок. Устакананын баарын тен илгери филармониянын баарын чаржайт кылган. Мурунку директорлори жоготуп. Жок болгон. Ошон үчүн бул жерде деген кайра алып келип ордуна алып келиш керек. Ошол эми бул көбүрөөк убакыт болгондо бул жөнүндө кенен чонон червисти жазмак экенбиз. Жакшы, эми бир жакшы музыкадан ойноп бериңиз эми. Эми кененирээк. Бул сыбызгы. Сыбызгынын бир тууганы ыбызгы. Мындан кыска эле ойнойн. Бул ушундай чыгат. Бул ыбызгы мындай кетет. Карачы үндөрү. Анан муну деген эми массовый таратыш керек да. Кээдеги ушул жолдо мурун жүргөндөр бар. Кичине кээ бир ачык бетке айткан зар жок дейт. Муну качан массовый таратасың дейт. Эрк болсо, астыга кадамды түз койсоң, ушу шакирттер даярданып атат. Анан муну биздин жанакы көнүп калган оркестр деп атпайбызбы? Чууген. Ошолорго таратсак, бул тембрально оңолот. Себептен бул аспаптар көп колдонбойт атпайбы? Ошол эле канча деген фольклорный группалар толуп тура. Салттуу музыканы ойноп аткандардын баардыгын толуп тура, бирок муну колдонсо, баягы аранжировкада көргөндө тиги ортодогу баягы жыртыктарды, тешиктерди бүтөп бул аспаптар кооздукту берет. Ошон үчүн тембральность деген мунун ар кайсысына кыракы үндөрү бул музыка терапияга кетет. Биздин кыргыздын аспаптары бүт баардыгын ушу жан дүйнөгө витамин алып келчү аспаптар. Бул жөн аспаптар эмес. Мен ошон үчүн ата бабаларга, биринчи Кудайга миң мертебе ыраазымын. Ата бабаларга ушундай аспаптарды айтылып Манаста атабыздын эмесинде жазылып калганына мен Кудайга шүгүр. Бирок жазылып калса эле кедейлер жазылган аты бар, анан кандай болду атпайбы? Бул эң жакшы нерсе, бул касиет. Аян. Аян болмоюнча баян болбойт. Мына ошон үчүн өзүңдүн тааный билгенде өзүңдү, анан касиет ойгонот, касиет ойгондон кийин анан аян келе баштайт. Мына ошон үчүн баарда аянга аяр мамиле дагы керек. Бүт баары төп келишет да ошондо. Мынакей чындыгында эми Кудайым буйруса, чын сиз ойлогондой арттан шакирттер келип дагы уланса, ошол эле оркестрлер колго алса дегендей. Анан дагы мындан Нурлан Нышанов агайлар устаттын Азамат жигит, Азамат дагы бир тарабынан мен ал бир тарабын тартып атат. Бул жерде деген уруш талаш жок. Ошол Нурлан Нишановго ыраазыбыз. Себептен канча деген унутулуп калган аспаптар чыгарды. Анын шакирттери канча бар. Мына азыр мен сүйүнүп атам, кызым менен күйөө балам өзүнүн оркестрин ачып, өзүнчө иштетип атат. Бул дагы сонун нерсе да. Болсун, жакшы. Жакшы. Эми кандай кылсак?
Dagы бир аз убактыбыз бар. Күү менен бүтүрөлү, Мениңиз Насбек күү менен. Макул. Күү менен жыйып Таиланда. Азыр Ниязалы Борошов атабыздын Кер тобу аттуу күсү бар. Кыскача аяны илгери биздин кыргыз элде көп оюндар көп эмеспи? Көчмөндөр оюну деп чыкты мына акыркы малдарда. Ошол малда биздин кыргыз чыган бир күлүк чыгыптыр. Кер жорго деген. Ошону баягы күүгө салып кер толго деп аттын жүгүрүшүн чагылдырып чыгарган экен. Ошону көрөлү. Баракелде бар бол Назбек, өнөрүң өркүндөй берсин. Жана Курмангазы агабыз айтканда ошол оркестр ачып дагы кыргыз үчүн баягы 60-ка чыкканда алдап салдап атаңдын күчүн ал дегендей кайнатаңдан акырын сурап көп нерсени ала бер, бар бол демекчибиз. Ал эми Курмангазы ага мынакей сиз менен сүйлөшчү сөздөр дагы али алдыда көп. Кыргыз үчүн мына Алатоодо чоң эмгек кылып келатасыз. Арыбаңыз, карыбаңыз, талыбаңыз, кызмат кыла бериңиз демекчибиз. Рахмат. Ушул студиябызга чакырганда жок дебей келип бергениңизге биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүү соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.